Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү жогорку кеңештеги сессиядагы абдан көп талкуулардан улам өзүмдүн жарандык ой пикиримди айтайын деп сиздер менен жеке көз карашымды, оюмду бөлүшөйүн деп түз эфирге чыгып жатам. Урматтуу санаалаштар, достор, пикирлештер, алыскы айыл аймагында көрүп жаткан аксакал аталар, апалар, мен сиздердин саламыңыздарды угуп жатам. Сиздер ушул социалдык түйүндөр аркылуу, биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын колдоочулары аркылуу салам жолдоп, батаңыздарды берип жатасыздар. Рахмат. Талас жергесиндеги, Нарын жергесиндеги, Баткендеги, Ала Бука, Чаткал, Айтор ушул өзгөн ар тараптан, сиздерден кайсы тараптан келбесин ошол саламыңыздарды угуп көрүп, ушундай түз эфирге чыгууга дагы да шыктанып сиздер менен байланышып жатам. Урматтуу мекендештер, мен эмне себептен көпчүлүк учурда биздин социалдык абалыбыздагы көйгөйлөр, экономикабыздагы көйгөйлөр, деги эле ушул биздеги кризистер, биздеги кымбатчылык, биздеги ушул өкүм зордук зомбулук, жаштардын камалышы, жаштардын кордолушу, кыздардын зордолушу, мына ушул нерселерге эмне себептен мен бийликти күнөөлөйм. Көпчүлүк айта берет, ушул эшегинин буту сынса да, күчүгүнүн буту сынса да бийликти күнөөлөй бересиңер. Жамгыр жааса да бийликти күнөөлөй бересиңер, башка болсо да бийликти күнөөлөй бересиңер. Эмнеге мындай өзүңөрдү күнөөлөбөйсүңөр деген суроо салышат да. Албетте, ар бир коом кандай болсо, өзүнө жараша башчы келет. Коом кандай болсо, өзүнө жараша президент келет, ажоосу келет. Биз коом ушул башчыга, азыркы кыйынчылыктарга, демек кайсы бир деңгээлде татыктуу болгондугубуз үчүн ушундай өкүм зордук зомбулук жүрүп жатат. Эмне себептен? Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кечеги 14 жаштагы кыздын ата-энеси Орусияда экен. Алар ошол кызынын келечегин тургузам, кызыма үй салып берем, кызыма татыктуу шарт түзүп берем, элден кем калбайын, кызыма татыктуу той өткөрүп берейин, ата-энемди багайын, жер алайын, там салайын, батир алайын, кызыма ушул окууга өткөрөйүн, кызыма татыктуу жашоо түзөйүн деп чет мамлекетке кеткен. Ошол чет мамлекетке кеткен ата-эненин кызы бүгүн зордук зомбулук көрүп, азыр көрдө жатат, тилекке каршы. Мен муну мукактанып, мындай жан дүйнө кыйкырыгым менен айтып жатам да. Ошол кыздын ата-энеси эмне себептен четке тентип кетти? Эмне себептен чет мамлекеттен өз рызкымды таап жейм деп кетти? Анткени кезинде туңгуч президент Аскар Акаев баш болгон бийлик биздин Кыргызстандын завод фабрикаларын жеке мамлекеттик жеке менчиктештирүүгө өткөрүп, ошолорду талкалап, мына Түштүк Кореядан келген ДУ компаниясы болобу, ушул Филип Моррис, тамеки чыгарган Филип Моррис компаниясы болобу, ошолордон бар жогунан шапкеге акча сурап, ушундай бир биздин азыркы ошол кыздын ата-энеси иштей турган ишканаларды талкалап жок кылышкан. 15 жыл Кыргызстанды башкарып отуруп, мондой кумтөргө окшогон кен байлыктарды биз өзүбүздүн мамлекетибизге, өзүбүздүн элибизге иштете албай, канадалык шылуундарга салып берген ошо ана башында турган ушул Аскар Акаевтар болгон. Ошол кыргыздын келечегин талкалап, миллиондогон мекендештерди чет мамлекетке тентитип, алардын балдары, кыздары зордолуп, кордолушуна себепчи болуп отурат. Мына ушул чындыкты чырылдап айтып, биз жаман көрүлүп атабыз. Ошондой уруларды, ошондой тагдыр талкалагандарды, ошондой кыргыздын келечегине балта чапкандарды азыркы бийлик резиденцияга алып барып, эркелетип, чайын берип, актап, жактап, самолет менен узатып коюп атат. Мына эмне себептен келип чыгып атат ушул көйгөйлөрдүн баары жогу. Азыр болсо ушундай бачабаздарга каршы, адам өлтүргөндөргө каршы, ушундай оор кылмыш менен соттолгондорго каршы өлүм жазасын колдонолу деп атат. Тилекке каршы мынага окшогон бийлик турганда, учурдагы коом биз
өзүбүздү өстүрө элек, саясий аналитика жасай элек мезгилде өлүм жасасы таптакыр бизге кереги жок. Эмне себептен? Анткени жогоруда дасыккан саясатчылар, мыкты саясий аналитиктер айтып жаткандай, карапайым эле балдардын башы кетет. Кудай билет, ким күнөөкөр, ким ошол кылмыштарды жасап жатат. Эсиңиздерде болсо керек, Бишкекте 13 жашар кызды кароолчусунан баштап тартип сакчысын деген милиция өзү кошо зордуктаган. Эми элестетиңиздер, биздин коопсуздугубузду карайт, биздин ушундай тартипти сактайт. Бизге ошолор таяныч, ошолор бизге кароолчу, ошолор биздин жашообузга мындай бир пайдасын тийгизет деген тийиштүү тараптар өздөрү кыздарды зордоп, жаш ушундай бир балакатка жетелик өспүрүм кыздарды зордуктап аткандан кийин ушундай мамлекеттен эмнени күтсө болот? Мына Аскар Акаевдин эле башын эле айттым. Андан берки, мына 31 жылдан берки келаткан бийлик дагы деле ошол эле ууруларды, миллиарддарды уурдаган ууруларды миллион сомдон кусуп койду деп бизди алдап, сол чөнтөгүнө кустуруп, бизге жанагындай парктарды ачып берип коюп, жанагындай мечиттерди салып берип коюп, биздин башыбызды айлантып отурат. А биз ошого ыраазы болуп отурабыз. Ушул жетим тоо сакталып калсын, Кумтөрдөгү жанагы канадалыктардан 10 миллиард АКШ долларын өндүрөм деп айткан Садыр Нуркожоевич, ошол сөзүндө турсун, калп айтпасын, өзүнүн кудаларын, өзүнүн бажаларын бийликке алып келбесин, ушинтип өзүнүн туугандарын тайраңдатпасын, өзүнүн баласы жанагындай Хабибке окшогон мушкерлер менен тайраңдабасын, кыргыз эли үчүн иштесин, өзүнүн партиялаштарын кече эле түрмөдө отурганда ага аркасын салган, жанагы азыркы айланасында тегеректеп жүргөн саясатчылар жыргап кунай бербесин, Кумтөр элге иштесин, жер үй элге иштесин. Керек болсо ушул жетим тоо кыргыз элине калсын, Кытайга сатылбасын деп чырылдап, чыркырап чыгып аткан жаштар азыр камакта отурат. Акаевке окшогондор, Шадиевке окшоп миллиарддарды урдап чет мамлекетке качып кеткендер. Дагы мен аттарын атабай эле коеюн, алардын дагы баягы 5-10 миң сомго азгырылган фейктери чыгып алып, бүтүндөй аялдык адамды карнымсыңга асылып чыгат экен. Мен алардан коркпойм. Анткени Кудай астында маңдайыбыз жарык, Кудай астында тазабызбы, бизге адамдардын пикири эсепке алынбайт. Ошондуктан замандаштар, ушундай чырылдап чындыкты айтып чыксак, биз жакпайбыз мындай бийликке. Анткени алар ошолор менен талакташ болуп алган. Эми элестетиңиздер. Мага бир киши айтып чыгыптыр. Сен Мадымаров сага батир снимать этип, батир ижарага алып берип койсо эле ошонун тарапташы болуп чыга каласыңбы деп. Жооп бербей эле коеюн дедим эле. Анткени ал киши жанагы айкырып кыйкырып чыгып жаткан бульдогтордон дагы деңгээли төмөн киши экен. Кечирип коесуз ага. Мен сени сыйлап чыгып атам дептирсиз. Сиздин менин жеке турмушум менен ишиңиз болбосун биринчиден. Экинчиден, мен сизге салыштырмалуу 5-10 тыйынга Ташиев менен Жапаровду азыр бийликте отурганда мактап калган адам эмесмин. Мен сизге караганда жигитирээкмин, эркегирээкмин. Тухум бар. Анткени алар бийликти мыкчып колунда кармап отурганда мен кашкайган чындыкты көзгө сайып айтып атам. А сиз өзүңүз ошо батирди сизге снимать этип берсе керек. Ошо Ташиев менен Жапаров. Алар эмне сага көңүл буруп планшет кармап, компьютер кармап отурасыңбы дейт деп айтыптырсыз. Садыр Жапаров өзү планшет кармап, Facebook'tu окуп, керек болсо тийиштүү адамдарына, блогерлерине өзү приказ берип отурганын мен жакшы билем. Анткени кезинде Жапаров менен мына мен иштешип жүргөндө. Өзү макалаларын таратып, Бабановго окшогон саясатчылардын видеолорун кыркып, монтаждап, жер үй боюнча ал кишилерди жамандатып, каралап, Атамбаевди алкаш, шизофреник деп жүргөн Садыр Жапаров азыр деле ошол кылыгын кылышына мындай мен бар жогун билгендигим үчүн айтып жатам. Эгерде мен билбесем, эч качан бирөөнүн үстүнөн жала жаап, эч качан жамандамак эмесмин. Анткени ошол оппозициялык топко, жаштарга карандай калыптарды жабыштырып, ушинтип силерге окшогондор 5-10 тыйынга азгырылып, ошого машырланып, ырахаттанып жүрөсүңөр. А чындыкты айтып, монтип, миллиондогон мекендештер жонунан кайыштилинип, чет мамлекетте сыздап боздоп, Кыргызстанда завод, фабрика жок болгондугу үчүн
уурулар гана жыргап, коррупционерлер гана жыргап жүргөндүгү үчүн ушундай азап тозокко кабыл атабыз деп биз жаман көрүнүп жатабыз. Саналаштар, мекендештер, чындыкты айтканда биз эч качан кайтпайбыз. Өлүм жазасына мен каршымын. Ал эми жанагы азамат акелерге окшогон кишилерге мен айтып коерум. Мен 24 жашымда өзүмдүн батиримди өзүм сатып алгам. Адал акча менен мен өзүмдүн чекемдин терим менен акча таап жүрөмүн. Садыр Жапаровго кезинде керек болсо өз чөнтөгүмдөн акча берип, мен анын жубайын акча которуп, колдоо көрсөтүп, менин раматылык жүрөгү кармап өлгөн менин бир тууган агам кошо анын жан сакчысы болуп, Москвада тентип, бозгунда жүргөндө ага жардам берип жүргөн. Ошо каражаттарды мен айтканым жок. Мен 5-10 тыйынга муктаж болсом, мажбур болсом, анда силерге окшоп унчукпай Садыр Жапаровдун бир тууган энеси кызматка чакырып, Жапаров менен кайра иштешүүгө чакырып, кайра